Барыңыздарга салам, урматтуу өзүм врачмын долбоорунун катышуучулары, менин YouTube каналымдагы көрүүчүлөр, сиздер менен бүгүнкү видеодон көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Мен Бекчан Турабеков, жалпы практикалык дарыгермин. 500 миңден ашуун адам менин түрдүү чыгарган медициналык маалыматтарымды көрүп, угуп, өздөрүнүн медициналык сабаттуулугун жакшыртып келүүдө. Азыркы учурда ушул кыргыз элибиздин ден соолугун жакшыртуу максатта ар бир жараныбыз өз ден соолугуна өзү жоопкерчилик алсын деп, өзүм врачмын аттуу долбоорду негиздеп, азыркы учурда элибиздин сабаттуулугун жакшыртуу менен алектенип жатам. Буга чейин 5400дөн ашуун бейтапты жеке көзөмөлүмдү дарылоо кылып, алардын ийгиликтүү дарылануусун, ийгиликтүү айыгуусун камсыз кылдым. Менин YouTube каналыма катталып, Instagram баракчаларыма катталып, бул видеону башкалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Бул видеодо сиздер менен ушул өзүм врачмын долбоорунун катышуучулары менен жүргүзүлгөн түз эфирди бөлүшмөкчүмүн. Барыңыздарга ийгилик жана жагымдуу көрүүнү каалайм. 8 мүнөт ичинде азыр биз сиздер менен мындай тактиканы кылабыз. Себеби бардыгына жооп бере албай калдым окшойт. Мындай кылайлы. Мен азыр мына бияка жазам суроо жооп деп. Ушул жактан суроолоруңуздарды бериңиздер, көзөмөлгө тиешелүү. Мен сиздерге кыска нуска 10 мүнөт ичинде тез-тезден жооп бергенге аракет жасайм. 47 адам отурасыздар. Мынакей суроо жооп деп могу жака жаздым каналга. Ошол жактан сурооңуздарды бериңиздер. Мен окуп туруп сиздерге кыска нуска жооп берип кеткенге аракет кылам. Азыр мынтип сүйлөшүп отурсак, баарыңыздын суроолорго тилекке каршы жооп бере албай калам. Ушуну менен эфирибиз да аягына келип жетти. Бүгүн буйруза көзөмөлгө бөлүнгөн орундар бардыгы толот. Урматтуу катталуучулар, уже кече көпчүлүк катталуучулар эртең катталабыз деп айтышкан экен. Ошондуктан бүгүн мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Көзөмөлгө катталсамбы, катталбасамбы, эмне кылсам деп жүргөн болсоңуздар, кечеги промокодуңуздар бар болгон болсо, бүгүн мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай катталып калганга аракет жасаңыздар. Анда эмесе суроолорго кеттик. Боюмда арда давление болгон, экинчи беременность малда давление болбой турган кылып алдын алса болот. Айжамалайм. Бөйрөктүн функциясын жакшыртып, давление болбой тургандай алдын алса болот. Сизге сунушум 6 айлык көзөмөл алкагында бул нерсени ишке ашыра алабыз. Элнур айым айтып атат, бүгүн толук төлөп коюш керек 6 айга. Ооба, желательно бүгүн толук төлөп коюш керек, себеби дегенде бүгүн уже орундар бүтөт буйруза. Саламатсызбы Нурила айым? Айжамал айым сурап атат, кызым 5 жашта дейт, оозунун жагымсыз жит чыгып атат, көзүнүн асты карарып, түнү уктаганда тишин кычыратат. Бул көпчүлүк учурда железо дефицит анемиянын айынан, витаминдин жетишсиздигинен болот. Кыздын нерв системасында серьезный маселелер болуп атат, ошондуктан срочно дарылап башташ керек. Канча сом экен дейт Сайрагүл айым? Мынакей WhatsAppка жазсаңыз, менин көзөмөлүм тууралуу сизге кенен маалымат берет. Анан сизде промокод жок болсо, ошол промокоддун жардамы менен бир нече эзе өтө сонун арзандатуулар менен эмне көзөмөлгө жазылсаңыз болот. Бирок бул мүмкүнчүлүк бүгүн. Кызым астигматизм лечение бар болбу? Астигматизмде офтальмологдор менен иштеш керек. Но азыр жаңы методдор чыккан, ошол ыкмаларды колдонуп кылса болот. Гүлбарчын айым сурап атат, саламатсызбы, мен балам сүт айран ичет, ошону ичкенден канча саатта кийин ЖТ или темир препараттарын ичсем болот, суранычы айтып койсоңуз болобу дейт. Негизи сүт жана башка азыктарды ичкенден кийин 2 сааттан кийин ичүү сунушталат да. Өтө эле кымбат болуп жатат, мүмкүнчүлүк жетпей жатат бизде. Ооба, урматтуу катталуучулар, эгерде чын эле көзөмөл кымбат болуп атса, анда өзүңүздөрдү кыйнабай эле койгон жакшы. Себеби деген эртең дарыларга акча керек болот, анализдерге, башка. Ошондуктан мүмкүнчүлүк жок болуп атса, лучше өзүм врачмын долбооруна катышып, китептерди окуп, мен пайдалуу видеолорумду көрүп турсаңыздар болот. Себеби дегенде өзүңүздөрдү кыйнап, башка кылганын эч кандай кажети жок. Но эгерде ким жок, мен үчүн акчадан дагы ден соолук маанилүү, биринчи приоритетте баламдын ден соолугу, өзүмдүн ден соолугум десеңиздер, промокодду да ошондой катталуучуларга берели, ошондо мүмкүнчүлүктү пайдаланышсын. Анан албетте мен дагы бардык эле адамга жардам бере бербейм. Мүмкүнчүлүгүң жок болсо деле каттал, эчтеке болбойт, жардам антип айта албайм, себеби дегенде албетте дарылануу бул бир нече жоопкерчилик талап кылат. Мүмкүнчүлүгү жок болуп катталып алгандан эч кандай пайдасы деле жок. Эртең анан анализдерге мүмкүнчүлүк болбой калат, дарыларга мүмкүнчүлүк болбой калат. Андан кийин антип өзүңүздөр да кыйнап, мен да кыйноонун эч кандай кажети жок. Мүмкүнчүлүк жок болсо, эч кыжалат болбоңуздар. Сөзсүз түрдө бир күн келет, сиздердин мүмкүнчүлүгүңүздөр сөзсүз түрдө болот. Буйруз ошол учурда көзөмөлүм болуп турган болсо, каттала аласыздар, эч кыжалат болбоңуздар. 6 айлык балага дефициттен толтуруу үчүн анализ тапшырсак болобу? Ооба, 6 айлыкта тапшырсаңыздар болот. Дайым ылдый жүрөм, себеби эмнеде дейт.
Себеби көп, так себебин аныкташ керек. Саламатсызбы, башым айланып кулагым бүткөнүп жатат, даныбайт, эмне кылып турсам болот дейт. Турбай горизонталдык абалда жатып туруңуз. Мемерти Константинге түштүм, жакшы дейт, 29. Мен аялдыкындай дейт. Ушундай дагы жок, бул туура эмес, жалган маалыматты сизге айткан аселайым. Айжамал сурап атат, балам 1 жаш 2 ай, гематоксин, бирок кыймыл аракети аябай жок, өтө критикалык абал, ферритинди срочно текшерип дарылашыбыз керек. Саламатсызбы, балам далын, желкесин, башын тырмагы менен тыта берет. Эмнеге 2 жаш? Атопический дерматитпи же аллергиябы, перизатайм, так диагноз коюшубуз керек. Анысы жок, эч кандай бир нерсени айтуу кыйын. Устаза Үмүт Абдыкамыт кызы сурап атат, кызым 2 жылдан бери кулагынан суу агып келет, эмизгенден сүт кетип жатат деп айтышты, бирок эмчектен кийин да чыгып жатат. Бул жерде срочно уже лор врачтарга кайрылып, органический маселелерин чечиш керек. Самарайым анализтериңизди тияктан жөнөтүңүз, тиркемеден ошол жактан карайм. Кызым рефлекс 3 степень, ар дайым фураген ичебиз. Башка оригинальный препарат барбы? Ооба, көзөмөл алганда как раз кызыңызга да өзүнчө медкарта ачсаңыз, сыргайым, ошол жактан оригинальный препарат жазып берем. Айдайым сурап атат, менин башым 6 жылдан ооруп келип жатат. Көп жактырга барып, ишин невропатолог барсам мигренден дарыласа болот. Дарыласа болот, 12 айлык көзөмөлгө жазылыңыз, буюрса сизге толук кандуу жардам берем, айдайым. Саламатсызбы, 33 жаштамын, 12 жылдан бери өзүм актар чыга берет, стоматит каназын дарысын ичем, катайт. Бул жерде уже аселайым толук кандуу изилдөө кылып, так диагноз коюп дарылашыбыз керек. Бегим айым сурап атат, менин балам 2 жаш 8 ай дейт, атын айтсам карабайт, кимге кайрылсам болот? Как раз 12 айлык көзөмөлгө жазылсаңыз болот. Көзөмөл алкагында терең изилдөө кылып, так диагноз коюп, кимге кайрылыш керек, качан эмне кылыш керек, эгер муктаждык болсо айтам, бегим айым. Саламатсызбы, жашым 37, көп бассам колум шишип кетет. Көп баспаганга аракет кылыңыз, жана эмнеге шишип кетип атканын так аныкташыбыз керек. Мен кече промокод жөнөткөм, бирок эч ким байланышпады дейт. Караматайым, сизге байланышат сөзсүз түрдө. Эгер кече байланышпаган болсо, бүгүн байланышат, сөзсүз түрдө окуңуз WhatsApp'ты. Мына мен сизге дагы бир номер жөнөтүп коеюн. Эгерде эч ким байланыша элек болсо, ушул номерге өзүңүз чалсаңыз деле болот, же жазсаңыз деле болот. Сизге сөзсүз түрдө менеджерлер байланышат, урматтуу катталуучу. Эгерде байланышпай кала турган болсо, анда билип коюңуз, вдруг эгер бүгүн байланышпай же эртең да байланышпай калса, анда уже тилекке каршы промокод менен катталуу мүмкүнчүлүгү жок болуп калды деген эмне нерсе. Кызым недавно ошону дейт, 23 неделе ары кичинекей күч кубат нистагым бар, не кылсак болот? Терең изилдөө кылып дарылаш керек, урматтуу катталуучу. Сиздин көзөмөлгө турсам болот, кантип жазылсам болот? Айдай айым, менин көзөмөлүмө турсаңыз болот. 12 айлык көзөмөлдү сизге сунуштайм, мигренингс менен. Мынакей, мен бул жака WhatsApp номерди жазып кеттим, ушул номерге жазып, доктордун 12 айлык көзөмөлүнө катталайын дедим эле десеңиз, сизди менеджерлер, ассистенттерим каттайт, урматтуу айдай айым. Мен 2,5 жаштагы жакшы так сүйлөй албайт, 8 жаш кызым бар, тамак жебейт, жакшы. 2 баламда кандай витаминдерди берсем болот? Бул жерде витамин берүүдөн мурун так диагноз коюшубуз керек. Кандай диагноз? Эмне витаминдер жетишпейт? Анализтерин өткөрүш керек, Гүлзат айым. Ошого жараша анан иш кылабыз. Кишимжан айым сурап атат, Бекжан мырза, мен 29 жаштамын, 2 жашар кызым бар, 5 жылдан бери эч салмак кошо албай жатамын. 37 менин жүрөм. Экинчи сурам, 2 жыл болуп өспөй калды. Кандай вирус бар дейт. Жок, бул жерде вирустун айынан болгон жок, сизде уже серьезный маселелер болуп атат, срочно дарылаш керек, Кишимжан айым. Сизге сунушум 12 айлык көзөмөлгө жазылыңыз, көзөмөл алкагында так диагноз коюп, ошого жараша дарылоо ишин жүргүзөбүз, Кишимжан айым. Али айым сурап атат, кызым ДЦП, сүйлөбөйт, баспайт, общая задержка, туруп кыйкырат, косоглазие, эми оюнчук берсем басып атат, бирок унутуп калып атат, өзү басып кетпей атат. 2 жаш балдар менен ойнобойт, балдарыгыз коркуп чочуп кылчылдап калган, түшүнбөйт. Мен упражнение качан жибе бересиз? Медлитке көзөмөлүңүзгө жазылгам. Анда все, упражненияны күтүңүздөр. Медлитке көзөмөлгө жазылган болсоңуз, мен айткан бардык сунуштамаларды жөнөтүңүз, бардык ыкмаларды, бардык дневникти толтуруңуз, буюрса баары жакшы болот. Али айым. Кайнатам ашказандан рак болуп ооруп жатат, иммунитетин көтөрүп, витаминдерин ичип абалым жакшы болобу, жара боорунда да өтүптүр деп жатат. Көп химия алды, башка албайм деп жатат. Элнур айым, бул жерде уже өтө олуттуу маселе, бирок бул жерде витаминдерди ичүү менен же башка нерсе кылуу менен жардам бере албайбыз, ачыгын эле айтып коеюн сизге. Сатып алым, рахмат сизге, врач. Все, чоң рахмат. Саламатсызбы, менин балам тиштери, чекелери смаладай эле кара болуп атат, чекелеринин баары бул неден болот, доктор дейт. Бул көпчүлүк учурда кариес, как обычный кариес, балам үчүн баарына даярмын дейт. Али айым, баары жакшы болот. Буйруза. Медлитте врачтарга көзөмөлгө турса өзүңүзгө турган мүмкүнчүлүк жок. Медлитте только менин жеке өзүмө гана турсаңыздар болот. Пока көзөмөл башка врачтарда жок. Так, ферритин аябай низкий дейт. Все хорошо, сиздер как раз жазылыпсыздар, баары жакшы болот. Самарайым, мен аллергиянын сферасына тапшырып быйыл да ичип жатам, аллергия токтобой жатат дейт. Самарайым, медлиттен жазыңыз, буйруза баары жакшы болот. Целиакиядан сакайса болобу? Целиакияда эң башкысы глютен кармалган азыктарды колдонуп жүрсө жетиштүү болот. Кызым 3 жашта, 13-4 жүрөт, жакшы сүйлөй эле, көп жөтөлүү анемия деген акыр жайында да жөтөлүү садикке барып лечение кылыш керек. Менин ашказанына көйгөй болуп атат дейт, спазм, газ болот, бирок катуу оорубайт, айрыкча катуу стресстен
бул жерде сизге так диагноз коюлбаптыр. Так диагноз коюш керек. Ияс деген Мухаммад деген катталуучу сурап атат. Так диагноз коюп, жеке көзөмөлгө рассрочка кылып төлөө мүмкүнчүлүгү жок, бирок бүгүн өтө сонун промокод менен жакшы мүмкүнчүлүктөр менен катталсаңыздар болот. Кандай анализ тапшыруу керек? Бекжан мырза дейт, мен анамнезди көрүп, ошого жараша анализдерди жазып берем Гүлзатайым. Ошондуктан сизге сунушум биринчи көзөмөлгө жазылыңыз, аяктан анамнез чогулталы, анамнездин негизинен анализдерди жазып берем. Айдайым сурап атат, саламатсыз, менде 2 жаш кызым бар, апа ата дейт, башка сөз айтпайт, атынан чакырсам карабайт. Срочно тезирээк лечение кылып башташ керек. Эмнеге мындай болуп аткан себебин аныкташыбыз керек, так диагноз коюшубуз керек. Ошого жараша иш кылабыз. Дамирайым сурап атат, медлитке кантип катталабыз дейт. Мынакей Дамирайым, мен сизге номер жөнөтүп койдум. 996 556 800 600 деген номерге жазылып, менин 3 айлык, 6 айлык жана 12 айлык көзөмөлүмө жазылсаңыз болот. Как раз промокод менен промокоддун сөзүн дагы айтып кетейин. Промокодду кече деле алгансыздар көпчүлүгүңүздөр, баардык оорудан айыкса болот деген промокодду айтсаңыздар сиздерге эмне, же болбосо доктордун эфиринен келдик деп ушул скринди жөнөтсөңүздөр деле сиздерге жакшы мүмкүнчүлүктөр менен эмне аракет жасайт. Так, саламатсызбы, кызым 1 жаш 8 ай сүйлөй элек, ыйлаганда мама дейт, башка сөз сүйлөй элек. Уулум ортосу 1 жаш, балам 8 ай, аябай кызганат, баланы кармасам эле ыйлайт, бирок баардык нерсени жасайт. Өткөндө туугандарыбыз дейт, кызыңар дейт, СДВга окшойт деп уккандан бери кайгырып жатам, ошол боюнча кантип маалымат алсам болот? Кыялайм, мен сизге номер жөнөтөм, ошол жактан көзөмөлгө жазылсаңыз, реальный сиздердин кызда СДВгу же башка отак аныктап, ошого жараша иш кылабыз, урматтуу катталуучулар. 12 айга кантип катталсам болот деп кишим жанайын жазыпсыз. Мынакей мен сизге номерди жөнөттүм. Анан ушул эфирди дагы скрин кылып туруп, ушул номерге жөнөтсөңүз, кишим жанайын, мен 12 айга катталайын дедим эле, мага арзандатуу кылып бергиле, мүмкүнчүлүк түзүп бергиле деп, анан сизге уже мүмкүнчүлүк түзүп берет. Анализда бирок баштын кожасында жара дал жакта эле дейт. Ажар айым, сөзсүз түрдө бул жерде так диагноз коюш керек. Эмнеге аллергия болуп атасыз? Аны аныктап ошого жараша иш кылыш керек. Так, эпилепсияны да дарылайсызбы, ичип жаткандарыңызга таасир этпей кал. Жок, эпилепсия боюнча мен эпилептолог эмесмин. Эпилептологко кайрылганыңыздар жакшы болот, лучше эпилепсия менен. Себеби дегенде, бирок общий иммунитет системасын башкалар менен эмне жакшыртсак болот. Промокод менен өтө сонун арзан болот, урматтуу Элнур айым. Как раз промокод катары ушул эфирди скрин кылып туруп, баардык оорудан айыкса болот деген промокод менен келдим деп жазсаңыздар, менеджерлер сиздерге айтат. И өзгөчө айрыкча 12 айга өтө сонун мүмкүнчүлүктөр менен катталсаңыздар болот промокоддун жардамы менен. Кантип көзөмөлгө жазыламын дейт. Гүлзатайым, мен сизге мынакей номер жөнөтүп атам, 556 800 600 кайрылып көзөмөлгө жазыласыз. Мага 6 айга промокод бериңиз, скидка менен жазылайын дейт. Мынакей сизге промокод жөнөтүп койдум, баардык оорудан айыкса болот деген промокод. Ушул промокодду эле менеджерлерге айтсаңыздар, менеджерлер сиздерге эмне өтө сонун мүмкүнчүлүктөр. Бирок бул мүмкүнчүлүк 3 айлыкка 20 айлык адам колгон болчу, уже кече канча орун, бир 7-8 орун кетти уже. Азыр бүгүн катталып калуу мүмкүнчүлүгү өтө чоң, ошондуктан бүгүн катталып алсаңыздар өзүңүздөргө жакшы. Айрыкча ушул эфирди көрүп, ушунча саат убактысын бөлгөндөргө сунушум, катталып алыңыздар. 2 жашта балам эмгеге кат элек, эмне себептен? Витамин Д'нын жетишсиздигинен, кальций сиңбей, ошонун айынан болушу мүмкүн. Гүлбарчын айым. Менеджер 2 күндөн бери жооп бербей жатат дейт. Устаза деген катталуучубуз жазып атат. Эгер жооп бербей жатса, кайра жазганга аракет кылыңыз, мо WhatsAppка негизи жооп бериш керек болчу. Но мен менеджерлерге айтам, что Telegram'дан может сиздерге жазат. Саламатсызбы, 2 жаш 8 жаш балам баардык нерсени түшүнөт, колдор менен түшүндүрүп атат, бирок тили жакшы чыкпай атат, кыска сөздөр, атказын ачыштар түшүп жол болуп атат. Срочно витамин Д'нын жетишсиздигин жана ферритин жетишсиздигин дарылаш керек, Алина айым. Себеби дегенде сиздин балаңызда ушул симптомдордун айынан ушундай тил өнүкпөй, центр брока, веники эмне начар болуп атат. Кандай витамин ичсем болот? После рода чачтарым көп түшүп арыктап, кызым 8 ай болот дейт. Витамин D, фолиевая кислота, омега 3, ядамарин жана темир ичишиңиз керек. Бирок кандай дозада ичиш керек экенин анализдерди көрүп мен өзүм сизге айтам. Мына мондай дозада ичесиз, мынча күн ичесиз деп, анан ошого жараша дарылоо тактикасын жүргүзөбүз, урматтуу катталуучу. Д-тринин масленый түрүн кантип тура берсе болот? Сууга аралаштырыппы же өзүн эле? Негизи желательно майлуу тамак менен аралаштырып берген эң жакшы болуп эсептелет масленый түрү, себеби жакшы жүрөт. Бирок дозасын так билип алыңыз, Нуризайым. Так, андан эмесе суроолор деле калбады окшойт, урматтуу катталуучулар.
Эгерде кимдин суроосуна жооп бере албай калган болсом, мен аудио форматта да жооп берип кеткенге аракет кылам. Азыр биз эфирде жыйынтыктай берели. Вигантол жакшыбы же Аквадетрим экөө тең начар айтып коеюн сиздерге мен. Вигантол Португалияныкы не оригинальный, Аквадетрим вообще составы өлүп калган. А Вигантол именно Германиядан алгандары вот оригинал ошол. Но Германиядан Вигантолду без рецепта сатпайт. Ошондуктан мен азыр и Вигантол жазбайм, ни Аквадетрим жазбайм, ни Мальтофер эчтеке жазбайм, но азыр уже 2025 жылы андан да мощнее, безопаснее, эффективнее сонун препараттар бар. Ошол анда урматтуу катталуучулар, Самарайым мен сизге айтып кеттим, сиздин итак медлит тиркемесинде доступуңуз бар, анализтерди ошол жака жөнөтүңүз, ошол жактан байланышабыз урматтуу катталуучулар. Анан 8 айлык балага ДТРни берүүдөн мурун биринчи анализтерди көрүп, ошого жараша иш кылышыбыз керек. Кайсы жакшы экенин мен ар бир балага, витаминдин ар бир балага индивидуалдуу түрдө аныктайм. 5-6 түрүн ар бир баланын абалына жараша, состояниясына жараша, анализтерине жараша, анамнезине жараша ар бир эң жакшы, ошол балага эң жакшы болгон түрүн өзүм айтып, так дозасын аныктап сунуштайм. Жөн эле мына могу жакшы, ушуну ичире бергиле, витамин ушу сонун деген бул тилекке каршы туура эмес. Кишимжан айым, сизге дагы чоң рахмат. Анда эмес, эгерде эфир пайдалуу болгон болсо, өзүңүздөрдүн пикириңиздерди жазып кетиңиздер. Сиздер менен мен Бекшан Турабеков. Анда эмесе кийинки эфирлерден көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар. Барыңыздарды көзөмөлдөн күтөм.